Саламатсыңарбы окуучулар? 7-класстын алгебра предметине арналган дагы бир кезектеги телесогусту баштайбыз. Бүгүнкү согуста дагы бир жаңы теманы менен таанышасыңар. Анда эмесе темага көңүл бургула. Бүгүнкү согуктун темасы натуралдык көрсөткүчү бар даража. Бүгүнкү согуста биз даража түшүнүгүн аныктайбыз. Жана ал даражанын көрсөткүчү натуралдык сандар болгон учуру менен кеңири таанышабыз. Жана бир нече мисалдарды чыгарабыз. Адегенде бүгүнкү сабакка киришүүнүн алдында даража сөзүнүн сөздүк мааниси кандай экендигине бир аз токтоло кетели. Даража сөзүнүн мааниси кандайдыр бир нерселердин арасындагы бири-биринин арасындагы салыштыруунун натыйжасында келип чыккан чоңдук деп айтсак болот. Маселен, адам баласынын жакшылыкты билип жана ага амал кылуусу менен анын коомдогу даражасы жогорулайт. Жана ошондой эле тескерисинче боло турган болсо, анда анын коомдогу даражасы төмөндөйт. Демек, бул жерде жогорулоо жана төмөндөөнүн же болбосо жакшылыктын жана жамандыктын салыштыруунун натыйжасы бул адамдагы коомдогу даражасы болуп эсептелинет экен. Ошондой эле илимий даража деген түшүнүк бар. Бул адамдын илим алуусунун негизинде илим алуучулардын бири-биринин ортосунда илимдин алдындагы даражасы болуп, бул илимий даража болуп эсептелинет. Жана ушул сыяктуу даражанын көптөгөн түшүндүрүп айтса болот. Ал эми даража түшүнүгү математикада дагы аныкталган, же болбосо математикада дагы кеңири колдонулат. Бүгүнкү сабагыбызда биз ошол математикада дагы даража түшүнүгүнүн аныктоосун карап көрөбүз. Даража түшүнүгү математикада бир нече бирдей көбөйтүүчүлөрдүн көбөйтүндүсүн туюткан туюнтма даража деп аталат. 5 санын өзүн-өзү 4 жолу көбөйткөн туюнтманы жазып көрөлү. 5 саны өзүнө-өзү 4 жолу көбөйтүлүп турат. Ушул туюнтманы биз төмөндөгүдөй жазып алсак болот экен. Кайталанып жаткан көбөйтүүчүнү өзүн жазып, жана канча жолу кайталанып көбөйтүлсө, жебе көрсөтүлгөн жерге биз жаза турган болсок, маселен, бул жерде биздин туюнтмада 4 жолу өзүн-өзү көбөйтүлүп турат. Демек, биз мындай жазууну алдык. Бул жаңы жазуу математикада даража деп аталат. Бул даражанын окулуусу 5 санынын 4-чү даражасы же болбосо 5-тин 4-чү даражасы деп окулат. Демек, балдар, биз математикада даража түшүнүгүн аныктап алдык. Жана ал даражаны кандай окула турган жөнүндө бир аз үйрөндүк. Анда эмесе төмөндөгүдөй даражаларды биргеликте окуп көрөлү. Бул даражанын окулуусу 8-дин 6-чы даражасы. А санынын 8-чи даражасы. -5 санынын 15-чи даражасы. 2 санынын 2-чи даражасы бул 2-нин квадраты деп окулат. -14-түн 3-чү даражасы бул -14-түн кубу деп окулат. Демек, балдар, биз даражанын окулуусу жөнүндө карап жатабыз. Бул жерде каалагандай сандын 2-чи даражасы ал сандын квадраты деп окулат. Жана каалагандай сандын 3-чү даражасы ал сандын кубу деп окулат. Эми биз даражанын мүчөлөрүнүн аталышы жөнүндө токтоло кетели. Экрандан силер 5-тин 4-чү даражасы деген даражаны көрүп турасыңар. Кайталануучу көбөйтүүчүнү даражанын негизи деп аталат. Даражанын негизи чыныгы, сандар, өзгөрмөлөр жана туюнтмалар болушу мүмкүн. Жана кайталануучу көбөйтүүчүлөрдүн санын даражанын көрсөткүчү деп айтылат. А биздин даражада даражанын негизи 5, ал эми көрсөткүчү 4кө барабар. Бүгүнкү сабагыбызда биз бул даража көрсөткүчү натуралдык сандар болгон учуру менен таанышабыз. Демек, балдар, биз даража көрсөткүчү натуралдык сандар болгон учуру менен таанышабыз. Ал эми натуралдык сандар деген 1 санынан баштап чексиз кеткен сандар экени бизге белгилүү. Анда эмесе төмөнкү аныктамага көңүлүңөрдү бургула. Аныктама: натуралдык көрсөткүчү 1ден чоң n болгон a санынын даражасы деп, ар бири ага барабар болгон n көбөйтүүчүнүн көбөйтүндүсү аталат.
Көрсөткүчү 1 болгон a санынын даражасы деп a санынын өзү аталат. Демек аныктама боюнча a санынын биринчи даражасы бул өзүнө барабар экен. Демек биз a санынын даражасын 1ден баштап көрсөтүп жатабыз. Демек натуралдык сандын башталышы 1ден башталгандыгы бизге белгилүү. a санынын квадраты өзүн өзү 2 жолу көбөйткөн көбөйтүндүгү барабар. a санынын кубу өзүн өзү 3 жолу көбөйткөн көбөйтүндүгү барабар. Жана ошондой эле a санынын нчи даражасы өзүн өзү n жолу көбөйткөн көбөйтүндүгү барабар. Анда эмесе балдар, биз даражанын маанисин табууну карап көрөлү. Даражанын маанисин табуу даражага көтөрүү деп аталат. Демек экранда бир канча даражаларды көрүп турасыңар. Келгиле биргеликте ушул даражалардын маанисин таап көрөлү. Биринчи даражабыз 4-түн квадраты. Демек 4 өзүн өзү 2 жолу көбөйткөн көбөйтүндүгү барабар экен. Анда бул 16га барабар. Берилген даража 4-түн квадраты, ал эми 16 ушул даражанын мааниси болуп эсептелинет. Анда эмесе экинчи даражаны карайбыз. Бул -5-тин кубу. -5-ти 3 жолу өзүн өзү көбөйткөн көбөйтүндүнү жазып көрөлү. Анда биринчи жана экинчи көбөйтүүчүлөр 25 деген санга барабар. Анда -5-тин кубу -125ке барабар экен. Мында -5-тин кубу берилген даража, ал эми -125 ушул даражанын мааниси. Анда эмесе кийинки даражабыз 3,1-дин кубу. Албетте бул даражанын негизи ондук бөлчөк түрүндө жазылып турат. Ал эми даражанын көрсөткүчү 3кө барабар. Эми келгиле ушул даражанын маанисин таап көрөлү. Албетте даражанын негизи ондук бөлчөк түрүндө жазылып, же болбосо чоң сандар боло турган болсо, жана ошондой эле даражанын көрсөткүчү чоң сандар боло турган болсо, бул учурда бул даражанын маанисин табуу үчүн калькулятордун жардамы менен тапсак болот экен. Демек мен 3,1ди кубка көтөрүп жатам. А дегенде 3,1ди өзүн өзү 2 жолу көбөйтүп жазып көрөйүн. Ал 3,1-дин квадраты болуп эсептелинет. Демек 3,1-дин квадраты 9,61ге барабар экен. Анда мен кубун алуу үчүн дагы 3,1ге көбөйтүп көрөйүн. Анда 3,1-дин кубу 29,1791ге барабар экен. Мында 3,1-дин кубу берилген даража, ал эми 29,1791 ушул даражанын мааниси. Эми кийинки даражабыз 12-нин биринчи даражасы. Биз аныктамада айткандай, каалагандай сандын биринчи даражасы өзүнө барабар. Демек 12ге барабар. 0-дүн 5-чи даражасы. Бул 0-ду өзүн өзү 5 жолу көбөйткөн көбөйтүндүсүнө барабар. Бул 0га барабар экен. 0-дүн каалагандай даражасы 0га барабар. Бул a даражанын негизи, n даражанын көрсөткүчү, b даражанын мааниси. Эми балдар, эгерде даражанын негизи оң сан, даражанын көрсөткүчү жуп сан болсо, анда бул даражанын мааниси оң сан болот. Маселен 4-түн квадраты. Даражанын негизи оң сан, даражанын көрсөткүчү жуп сан, анда бул даражанын мааниси оң сан келип чыгат. 4-түн квадраты 16. Ошондой эле даражанын негизи оң сан болуп, көрсөткүчү так сан болсо, анда бул даражанын мааниси оң сан болот. 4-түн кубу, маселен, 4 мында оң сан, даражанын негизи, ал эми даражанын көрсөткүчү 3 так сан. Анда 4-түн кубу 64, 64 оң сан. Албетте биринчи даражанын маанисин таап жатканда, даражанын негизи оң сан болуп, ал эми даража көрсөткүчү так сан жана жуп сан боло турган болсо, анда бул даражалардын мааниси оң сан келип чыгат экен. Эми балдар, биз даражанын негизи терс сан болгон учурун карап көрөлү. Эгерде даражанын негизи терс сан болуп, даража көрсөткүчү жуп сан болсо, анда бул даражанын мааниси оң сан болот. Маселен, -4-түн квадраты. Мында даражанын негизи терс сан, даража көрсөткүчү жуп сан. Ал эми бул даражанын мааниси оң сан келип чыгат.
Минус 4'тің квадраты 16. Эгерде даражанын негизи терс сан болуп, даража көрсөткүчү так сан болсо, анда бул даражанын мааниси терс сан болот. Мисал үчүн, минус 4'тің кубу. Мында бул даражада даражанын негизи терс сан, даражанын даража көрсөткүчү так сан, анда бул даражанын мааниси терс сан болот. Минус 4'тің кубу минус 64. Силер экрандан көрүп тургандай, даражанын негизи оң сан болуп, ал эми даражанын көрсөткүчү так сан же жуп сан болсо оң сан келип чыккандыгы, жана даражанын негизи терс сан болуп, даража көрсөткүчү жуп сан болсо оң сан, ал эми даражанын негизи терс сан болуп, көрсөткүчү так сан болсо, бул даражанын мааниси терс сан келип чыккандыгынын маалыматын көрүп турасыңар. Демек балдар, бул даражанын маанисин табуу учурунда эң керектүү маалымат болуп эсептелинет. Анда эмесе балдар, даражанын тарыхына кайрыла кетели. Тарыхый маалымат. Даражанын пайда болушу голландиялык Альберт Жирар деген окумуштуунун илимий эмгектерине байланыштуу. Ал өзүнүн 1629 жылы алгебрадагы жаңы ачылыштар деген эмгегинде 17 көйтүлгөн 17 деген туюнтманы 17'nin квадраты түрүндө жазып алган. Же болбосо даража түрүндө жазылган эмгектери бизге белгилүү. Жана ошондой эле француз математиги Рене Декарт өзүнүн геометрия деген аябай белгилүү эмгегинде 1637 жылы а көбөйтүлгөн а деген көбөйтүндүнү анын квадраты түрүндө жазып алган. Же болбосо даража түрүндө жазып алган. Даража түрүндө жазуу бул окшош көбөйтүүчүлөрдүн көбөйтүндүсүнүн караганда аз орун ээлейт деп эсептеген. Жана ошондой эле немис математиги Готфрид Вильгельм Лейбнистин эмгектеринде дагы а квадрат деген ушундай даражалар кездешип экендигин биз жакшы билебиз. Анда эмесе балдар, келгиле биз төмөндөгүдөй мисал чыгарып көрөлү. Туюнтманын маанисин тапкыла. Экрандан силер балдар даража катышкан туюнтманы көрүп турасыңар. Эми бул туюнтманы биз жөнөкөйлөтөлү. Башкача айтканда маанисин таап көрөлү. Демек бул жерде 2 даражаны көрүп турасыңар. Бул 3'тің кубу минус 2'nin кубу. Келгиле мен адегенде мен бул даражанын маанисин табууда 3'тің кубун таап көрөйүн. Бул жерде силер көргөндөй 3'тің кубу бул 3'түн өзүн өзү 3 жолу көбөйткөн көбөйтүндүгү барабар. Бул 27'ге барабар экен. Демек 3'тің кубу 27'ге барабар. Эми мен экинчи 3'тің кубунун астындагы минусту көрүп турасыңар. Мына ушул жазууну мен бул амалды аткарып көрөйүн. Демек минус 3'тің кубу бул жазуу. Бул 3'тің кубу бизде 27'ге барабар. Ошол себептен минус 27'ге барабар экен. Эми балдар, үчүнчү амал бул минус 2'nin кубун таап көрөйүн. Же болбосо бул даражанын маанисин таап көрөйүн. Биз жогорку аныктоонун негизинде эгерде даражанын негизи терс сан болсо, ал эми даража көрсөткүчү так сан боло турган болсо, анда бул даражанын мааниси терс сан болот деп айттык. Жана ушул маалыматты колдоно турган болсок, анда биз минус 2'nin кубу минус 8'ге барабар экен. Эми балдар, мен ушул алынган жыйынтыктарды кошо турган болсом, анда минус 27 кошулган минус 8. Бул жерде минус 8'ин астында белгиси оң сан болуп турат. Демек кашаларды ачуу менен мен минус 35 деген жыйынтыкты алдым. Демек берилген туюнтманын мааниси минус 35'ке барабар. Анда эмесе келгиле экинчи мисал иштеп көрөлү. Бул жерде дагы 2 даража катышкан туюнтма болуп турат. Демек ушул туюнтманы жөнөкөйлөтүп көрөлү. Адегенде мен биринчи даражанын маанисин таап көрөйүн. 2'nin кубу. 2'nin кубу бул өзүн өзү 3 жолу көбөйткөн туюнтмага барабар. Жана бул 8'ке барабар. Мен экинчи даражанын маанисин таап көрөйүн. Минус 1'дин кубу. Минус 1'дин кубу минус 1'ге барабар экен. Жана мен үчүнчү ушул
Биринчи даражаны анын астындагы коэффициентке көбөйтүп көрөйүн. Биринчи даражанын мааниси 8 болгондуктан -3'тү 8ге көбөйтсөм -24кө барабар. Төртүнчү болсо балдар, мен экинчи даражанын астындагы маанисине көбөйтүп жазайын. -4'тү -1ге көбөйтсөм -0,14кө барабар. Же болбосо -0,14'тү -1ге көбөйтө турган болсом, бул -0,14кө барабар. Бешинчи, алынган жыйынтыктарды кошо турган болсом, анда -24 кошулган -0,14. Бул барабар -24,14кө барабар экен. Демек, биздин туюнтманын мааниси -24,14кө барабар экен. Анда эмесе балдар, мен силерге төмөндөгүдөй суроо берип көрөйүн. Төмөнкү сан кайсы даражанын мааниси? Демек, экрандан силер көрүп тургандай, 144 деген сан кайсыл даражанын мааниси? Жооптордун варианттары: биринчи вариант -2'nin 8 даражасы, экинчи вариант 10'ун квадраты, үчүнчү вариант 12'nin квадраты, төртүнчү вариант -11'дин квадраты. Анда эмесе ушул жооптордун варианттарынын ичинен туура жоопту тандагыла. Жоопту айта турган болсом, бул үчүнчү жооп туура. 12'nin квадраты. 12'nin квадраты бул өзүн-өзү 2 жолу көбөйткөн көбөйтүндүсүнө барабар. Бул 144. Бул даражанын маанисине барабар экен. Анда эмесе экинчи суроо: төмөнкү даражанын мааниси канчага барабар? Демек, экранда силер даражаны көрүп турасыңар. Эми силер ушул даражанын маанисин табууңар керек. Биринчи жооп 1 миллион, экинчи жооптун варианты -100 миң, үчүнчү жооптун варианты -1 миллион, төртүнчү жооптун варианты 100 миң. Ана эмесе ойлонуп туруп туура жоопту тандагыла. Демек, экинчи жооп туура. -100 миң. Демек, -10'дун 5 даражасы бул даражанын негизи терс сан болуп турат. Ал эми даражанын көрсөткүчү так сан. Демек, бул даражанын мааниси терс сан келип чыгат экен. Демек, 10'ду -5 даражасы 10'ду өзүн-өзү 5 жолу көбөйткөн көбөйтүндүгү барабар. Анда бул көбөйтүүлөрдү аткара турган болсок, -100 миң деген маанини алабыз. Же болбосо, бул жерде 10'дун даражасы 5 деген сан турат жана бир даражанын маанисиндеги 1'дин артында дагы 5 нөл бар деп аныктасак дагы болот экен балдар. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызда даража жөнүндө тааныштык жана ошол даражанын көрсөткүчү натуралдык сандар болгон даражалар жөнүндө изилдеп көрдүк. Ал эми келерки сабагыбызда даражаны даражага көбөйтүү, даражаны даражага бөлүү жана ошондой эле даражаны даражага көтөрүү деген темалар менен таанышабыз. Анда эмесе келерки сабакка чейин саламатта калыңдар.